Эне тил күнү өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн пайдалуу катары саналып келет. Эне тилин билбеген элин сүйүп жарытпайт демекчи. Өз тилибизди сүйбөсөк, күйбөсөк, улут байлыгыбызды сактай билбесек, адамдык ар намысыбызды тебелегендик болор. Тоң райондук электр тармактар ишканасында да бул күн өзгөчө белгиленди. Ошо тоң электр тармактарында атайын актив залыстын ичинде кыргыз тилин күнүнө карата атайын оформление жасаганбыз. Мунун ичинде кыргыз тили жөнүндөгү шкафтарыбызды баягы өзүбүзгө керектүү мамлекеттик тилдеги, кыргыз тилиндеги жумушка керектелүүчү китептерди колдонуп атабыз. Андан тышкары ушу өзүбүздүн ишти алып барганда иш кагаздардын баардыгын кыргыз тилинде жазуу жагындагы алып барып Улуттук каада салтыбызды сактап, ак калпагыбыз, ак элечегибиз туурасында да кеңири сөз кылышып, кийинки муун урпактарга сабак болор кептер айтылды. Эң негизгиси эне тилибизде сүйлөө, так жаза билүү. Бардык документтер кыргыз тилинде жүргүзүлүшүн камсыздоо. Оразгул байкем деле жамактагы, бугуну өлтүрбөсө ач болбосо, таятам жаны жамак айлап тапса, Оразгул байкем угуп үйдөн качса. Биздин мекемеде да ушундай маданий иш-чараларды уюштурганбыз. Жылда ушундай уюштуруп турабыз. Ошо кыргыз тили мындан ары да өчпөсүн, үрп-адат салттарыбыздын баары сакталсын, кийинки урпактар да унутпай ошо кыргыз тилинде сүйлөп, дайыма ушул күндү белгилеп жүрөлү. Кыргыз тилин өзүм сүйлөп үйрөнгөн, абалтадан ата-бабам сүйлөгөн, сен бар кезде мен тиримин, мен бармын, сен жоголсоң мен жоголом дүйнөдөн, эч бир жерде мен кыргызмын дебесмин, ойлоп сенин тагдырыңа күйбөсөм, тил көпүрө илим менен билимге, тил адамга кубаныч берет өмүрдө, тил адамды бакыттанка жеткирет, тил адамды шорго салат, өлтүрөт. Кат сабаты жоюлду деген өлкөбүздө ара бөк калып, эне тилинде так сүйлөп, так жаза албагандар таптакыр жок болушу кажет. Бул багытта жапа-тырмак түп көтөрүлө иш жүрмөйүн, өлкөбүздүн өнүгүшү, кыйла оорчулукка кептириши күмөн эмес. Гүлжан Кыдыралиева, Данияр Акунов, Айбек Турдахунов, Тоң районунан.